Бир кийинки суроо достор, Абдулла Салиев деген бир катталуучу сураган, комиссия канча процент кармайт дейт. Эми Wildberries'те комиссия канча процент кармайт дейт. Бул суроонун жообун караш үчүн мындай кылышыбыз керек достор. Биз деген Wildberries'ин личный кабинетине барабыз. Бул жактан деген аналитика деген бөлүмүндө комиссия, логистика жана хранение деген жери бар. Бул жактан не кылабыз достор? Бул жактан караңыздар. Wildberries'те сатылып аткан бардык товарлар. Бул товарлардын канча процент комиссия алып калат, ошону жазган мына. Мисалы, авто баффер дейт 12% алат экен, авто крошка дейт 12% алып калат экен. Ал эми бул жактан поисковиктен издеп таап көрсөңүздөр болот. Айталы ошол эле элементарный кийим-кечени карай турган болсоңуздар, кийим-кечеде обычно кийимдердин бардыгынан достор 15% комиссия алат. 15% комиссия бул бир, экинчиси деген стоимость логистика мисалы 85 рубль деп турат. 85 рубль, 72 рубль. Бул деген сөз, сиздердин товарыңыздар Wildberries'ин складында турат, клиент заказ бере турган болсо, бир жагынан жеткирип бериш 72 рубль. Кайра эгер клиент отказ берип койсо товарыңыздарга, бул товарды кайра эң жакынкы складка жеткирип бериш 72 рубль. Иш кылып, кайсыл кийим, мисалы, блузки бадиде 72 рубль экен. Ал эми бермуду деген кийимде деген бул 85 рубль экен. Эгерде ушуну эле биз пальто деп жаза турган болсок, чыгарып экен пальто деп. Мисалы, пальто дей турган болсок 195 рубль неге? Анткени пальтонун салмагы оор, объему дагы чоң. Ушул сыяктуу достор, бардыгын бул жактан карасаңыздар болот. Анан бул жерде дагы көңүл бура турган нерсе, допустим, могул жерде стоимость хранения моно-микс дейт. Иш кылып, бир товардын, бир штук товардын Wildberries'те бир күн сакталышы канча дейт? Бул жерде почти 40 копейка экен да. 40 копейка болгондо эмне болот? Муну мынтип эсептеп көрсөк болот, достор. Эгерде 40 копейка боло турган болсо, 30 көбөйтүү 0,39 дей турган болсок, 11 рубль. Значит, пальтодо бир штук пальтону Wildberries бир ай хранение кылыш үчүн не кылат экен? 11,7, почти 12 рубль за хранение алат экен. Ушинтип достор, бул жерден личный кабинетке катталып алып, неме кылсаңыздар болор эт. Личный кабинетке катталыш үчүн достор, өзүңүздөрдүн жөн эле ID картаңыздар жетиштүү болот. ИП ачышыңыздар шарт эмес. Баштап жөн эле Wildberries'ин личный кабинети менен таанышайын деген эле планыңыздар бар болсо, жөн эле ID картаңыздардагы ИНН номери менен катталып алып эле, ичиндеги бардык жактарынан чукулап бул жактан көрө берсеңиздер болот. Реклама кантип берилет, складтар каякта, отчеттор, эми аналитиканын үстүнө баса турган болсоңуздар, бул жерде толтура аналитика боюнча инструменттер бар. Иш кылып, личный кабинет менен таанышканга, бул жактагы бардык маалыматтарды көргөнгө бул жер аябай жакшы платформа.